Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз ардан мурун. Ардан мурун этиш сөздөргө уланат. Аягы үндүү тыбыш менен аяктаган этиштерден кийин ырдан, ал эми үнсүз тыбыш менен аяктаган этиштерден кийин ардан, эрден, ордон жана өрдөн түрүндө болот. Мисалы, окурдан, сурардан, жазардан, айтардан, келерден, кетерден, ойгонордон, ойлонордон, көрөрдөн, жүгүрөрдөн. Эки үндүүнүн арасында к, г, ал эми п тыбышы б-га өзгөрөт. Ук, угардан, сок, согордон, жак, жагардан, тök, төгөрдөн, жап, жабардан, тап, табардан, теп, теберден, сеп, себерден. Мисалдар: уктардан мурун дайыма тишимди жууйм. Биринчи тишимди жууйм, андан кийин гана уктайм. Сабакка барардан мурун душка түшөм. Биринчи душка түшөм, андан кийин сабакка барам. Эшикти жабардан мурун жарыкты өчүрөм. Биринчи жарыкты өчүрөм, андан кийин эшикти жабам. Китеп окурдан мурун телевизорду өчүр. Биринчи телевизорду өчүр, андан кийин гана китеп оку. Тамак ичерден мурун колун жууйт. Ал биринчи колун жууйт, андан кийин тамак ичет. Конок тосордон мурун базарга барышат. Конок келерден мурун алар биринчи базарга барышат. Үйдөн чыгардан мурун апасына телефон чалды. Биринчи апасына телефон чалды, андан кийин үйдөн чыкты. Компьютерде оюн ойнордон мурун тапшырмасын аткарды. Биринчи тапшырмасын аткарып бүттү, андан кийин оюн ойноду. Чайымды ичерден мурун муздатам. Чайымды биринчи муздатам, андан кийин гана ичем. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Саламатта болгула.